токтогулга чейин жетебиз. Ийгилик каалап коюңуздар. Ылдыйга комментарийге өзүңүздөрдүн оюңуздар жазыңыздар, каналга катталыңыздар. Буюрса, кызыктын баары алдыда. Мына Алабелде кадимкидей эле кыш, кар, бирок жолдор таза. Аябай катуу шамал болуп жатат. Могу столболордон кеткен токтордун үнү аябай эле катуу чыгат экен. Сиздерге угулуп атабы, угулбай атабы билбейм. Шамал болуп. Бирок аябай эле катуу чыгат экен. Чырсылдап турат. Мен Алабелден ылдый түшүп келатып, ушул Өмүр Тилек менен Аянага жолугуп калдым. Өмүр Тилек менен Аяна бул жакта уйларды кайтарып атышкан экен. Так, Аяна, силер каяктан болосуңар? Токтогулдан. Токтогулдун каягынан? Уйсарай жагынан. Канчанчы классың? 5-ке көчөтөм. 5-ке көчөтөсүң, э? Өмүр Тилек сенчи? Канчанчы классың? Нулой. Нулевой бу? Өмүр Тилек, сен чоңойгондо ким болосуң? Менби. Ким болгуң келет? Милиция болгуң келебиз. Эмне себептен? Элдерди коргогуң келеби? Кылмышкерлерди кармап, э? Аяна, сен ким болгуң келет чоңойгондо? Доктор. Азаматсыңар. Мектепте жакшы окуйсуңарбы? 4-5, э? 3-4 болуп калабы кээде-кээде? Өмүр Тилек, сен дечи чыныңды айт. Менде 3 болуп калат. Кээде-кээде, э? Ай, молодцы. Ладно, иштериңерге ийгилик анда. Жакшы, мен кеттим. Кечинде канчада айлап кетесиңер уйларды? Кечинде 6-да. 6-лардабы? Жоготпой, жакшылап, баарын толуктап, анан алып кеткиле үйгө, э? Айдап. Хорошо, мейли. Ийгилик, жакшы алгыла, мен кеттим. Пока. Өмүр Тилек, пока. Жакшы алгыла. Жолдо келип атып, могу жазууну көрүп калдым. Айбек дейт. Кайсы Айбек жазган? Эгерде ушул видеону көрүп жатсаң, ылдыйга комментарий жазып кой, мен жазгам деп. Мен Чычканда кетип баратам. Чычканда жалпысынан 32 кокту бар экен. Бул жакта агып жаткан сай болсо, Корумду сай деп аталат экен. Ушундай кооздуктар. Дубайдан келген туугандарды көрүп калдым. Can you speak? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أتينا إلى سو سمر والجو جدا رائع وأمطار وبلد جميل. شكرا. ما شاء الله, ما شاء الله. Thank you. Чычкандагы Итагар суусуна келдим. Бул суунун Итагар болуп аталып калышынын себеби, суу аябай шарагат экен. Итти дагы агызат деген мааниде Итагар деп койгон экен. Дагы бир уламыштар боюнча, бир замандарда ачарчылык болгондо казактар талас аркылуу ушул Чычканга, Токтогулга ашып өтүп, ушул жакта жан сактаган экен. Анан дал ушул Итагар суусунун жанында мергенчилер өтүп баратса ууга бир үй бүлө отурган экен, жаш үй бүлө. Келинчеги, күйөөсү, анан баласы менен, жаш наристеси менен. Келин баласын эмизип, ыйлап отурган экен ач калыптан. Анан мергенчилер ууга барып, кайра келатса, жанагы үй бүлө ошол жерде эле отурат. Казан асылган эти менен, бирок жанакы наристе жок. Ушундай замандар өткөн экен. Урматтуу туугандар, жолдо кетип баратып, мусорду пакетке салып туруп, машинанын айнегинен монтип ыргыт тийгенди бир аз токтотсок, өзүбүздүн жаратылышты өзүбүз булгабай. Ош Бишкек жолунун 235-чакырымында Чычкандын ичинде Көчкү булак деген жерде, могу жер Көчкү булак деп аталат экен, аябай көчкү көп жүрөт экен, кээ бир учурда 15 метрден 30 метрге чейин жеткен көчкүлөр жүрөт экен. Жалпы узундугу 500 метрге жеткен туннель курулуп жатат. Бийиктиги 11 метр. 2019-жылы башталган экен куруу иштери. Кудай буйрса 2024-жылы бүтүп калат дейт. Кыргызстан компаниясы куруп жатат бул туннелди. Каржылаган Япония экен. Жалпысынан 500ге жакын адам иштейт экен бул жерде. Чычканда дегенле туура сайга түшүп кеттим. Жолдо жүргөндө абайлап жүрсөңүздөр, урматтуу туугандар. Чычканда жамгыр башталды.
Түп ашуудан бери уже 6 күндөн бери тынбай жамгырда келтам. Түштөн кийин күндө жамгыр. Өзүмдү англичанин сезип кетатам. Кеч киргенче аракет кылып баса берели, бир аз жамгыр болсо да. Бул жерде Ош-Бишкек жолунда жүргөндөр бар эле билсе керек. Чыган ичиндеги пельменная Золотой улей деген. Бул жерге көбүнчө фуралар, ооржук ташкандар токтошот. Пельменди өкүртө жасашат дейт. Пельмендери тарелканын ичинде чуркап турат экен. Азыр сиздер менен биргеликте ичине кирип пельмен жемекчибиз. Чычканда пельменден өткөндөн кийин онда Балчелекке келип Сейит байкеге жолуктум. Сейит байке, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Канча балчелегиңиз бар? 50. Ар бир балчелекте канчадан ары бар примерно? Примерно статистика боюнча 60 миң, 55-60 миң болот да. Так, 60 миң болсо ошондо 50 балчелекте примерно 3 миллиондой ары бар экен, э? Бир жылга канча литр бал аласыз бул жерден? Эми 1,5 тонна, 2 тоннага чейин болот. 2 тоннага чейин, баасы канча литр? Литри азыр 250-300 сомдон примерно. Рынокко жараша да. Рынокко жараша. Ну, грубо говоря, бир жылда балчелектен 500 миң сомдой акча тапса болот экен, э? Болот. Жакшы. Иштериңизге ийгилик, Сейит байке. Андан ары кеттим. Өзүңүз Токтогулдан болосуз, э? Токтогулдан. Мейли, чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Жакшы калыңыз. Мына достор, 2 күн ала бел менен Чычканда жүрүп, Кудай буйрса Чычкандан чыгып кеттик. Бул жакта Токтогулдун посту турат, азыр Токтогул башталат. Бул жакта Чычкан. Эгерде сиздерге видео жаккан болсо, лайк басыңыздар, ылдыйга комментарий жазыңыздар, жана сөзсүз түрдө биздин каналга катталыңыздар. Барыңыздарга чоң рахмат.